Окуучулардын эс алуусу 3 февралга чейин узартылды. Катачылык менен басылган туулгандыгы боюнча көбөлүктөр акысыз алмаштырылып жатат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Саламатсыздарбы? Билим берүү жана Илим министрлиги билдиргендей, аба ырайына байланыштуу мектептерде каникул дагы 3 күнгө узартылды. Ага ылайык 5 күндүк жадыбал менен иштеген мектептерде 31 январда жана 1-2 февралда да окуу болбойт. 6 күндүк иш тартиптеги мектептерде эс алуу 31 январдан 3 февралга чейин уланат. Министрлик бала бакчалардагы каникулду узартууну жергиликтүү бийлик чечерин, кесиптик окуу жайлары тиешелүү чечим өз алдынча кабыл аларын маалымдады. Буга чейин сууктан улам Кыргызстандагы бардык мектептерден бала бакчалардын иши 26 январдан 30 январга чейин убактылуу токтотулган. Экотех инспекциясы өрт коопсуздугун сактоо максатында электр жылыткычтарды колдонууда сак болууга чакыруудан. Анткени катуу сууктан улам эл арасында колдо жасалган коопсуздук талаптарына жооп бербеген жылыткычтарды колдонуп жатышат. Бул тууралуу Экотех инспекциясынын басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле инспекция тарабынан электр тогун көп колдонгон мекеме, ишканаларга, кафе, мончо, ошондой эле оюн-зоок тармактарына электр кубатын үнөмдөө боюнча билдирүүлөр таратылууда. Аны менен катар соода саттык жайларына, унаа жуучу, тез тамактануучу жайларын ээлерине да түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мекемеден билдирген боюнча жылуулук берүү ишканасындагы авариялык абалдан улам Бишкек шаарындагы электр кубатын колдонуу жогорулаган. Катачылык менен басып чыгарылган туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр акысыз алмаштырылууда. Муну менен мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы парламентте айтылган маалыматтарды четке какты. Догоев бул маселе боюнча күнөөлүүлөр аныкталганын, катачылык, топографиялык жана мамлекеттик каттоо кызматынын тиешелүү комиссиясынын жоопкерчилиги бар экенин кошумчалаган. Анткени алар дагы тиешелүү көзөмөлгө жана текшерүүгө алган эмес. Азыркы убакта күбөлүктөрдү акы менен алмаштырууга эч кандай чечим жок. Бардыгы тең акысыз алмаштырылууда. Эске салсак, буга чейин жогорку кеңеште катачылык менен басылган күбөлүктөрдү алмаштырууга акы алынууда деген маалыматтар айтылган болчу. Өкмөт маалыматтарын ачат. Бул тууралуу бүгүн 30 январда премьер-министр Сапар Исаков маалымдады. Анын айтымында Open Government Partnership өнөктөштүгүндө ишке кирет. Бүгүнкү күндө ага 75 мамлекет мүчө. Кыргызстан бул өнөктөштүккө Орто Азия мамлекеттеринен биринчи болуп кирүүдө. Ал улуттук программасынын алкагында ишке ашырылат. Өкмөттөгү маалыматтар ишкерлерге жана жеке кызматкерлерге бекер таратылат. Бул коррупциядан арылууга шарт түзө турганын өкмөт ишендирүүдө. Баткендин Чек айылынын жашоочулары уюлдук байланыш станциясын жылдыруу талабын коюшту. Анткени ал турак үйлөргө жакын жайгашып, суу түтүгүнүн үстүнө орнотулган. Эми болсо суу курулары тешилип, айланасын нын тартып калган. Катуу шамал жүрсө кулап кетүү коркунучу бар. Аранда жашоочулар ден соолукка зыяны тиет деп кооптонушат. Толугураак кийинки сюжетте. Жарым жыл мурда Чек айылына сигнал таратуучу станция орнотулган. Жыл жаңырганда анын астынан өткөн түтүк тешилип, айланасын суу каптаган. Куурлар жамалганы менен нымдуулук тарабай, шамал болгон сайын базалык станция кулап кетүү коркунучунда турат. Мындан тынчсызданган жергиликтүүлөр жылдырууну талап кылып чыгышты. Бул водопроводдун үстүгө курулган. Курулганга байланыштуу водопроводдун астынан суу чыгып кетти. Кечээ катуу шамалдарда каяга жыгылып кетет экен деп ошондон коркуп эме болуп калдык. Эгерде бир үй бүлөнүн үстүгө түшүп эмелип кетсе, бир үй бүлө семьясы менен жок болуп кетиши эч берде талашсыз болуп атат. Ага ким кепилдик берет, биле албайм аны. Баягы зактап кетип атат. Бирдемке болуп бирөөнүн үйүнүн үстүнө түшүп, же болбосо мына ал кетип аткан электр энергиясына түшүп, трансформаторлор атылып, же бирөөнүн үйү пожар болуп, же бир бала болуп, элдер жабыркаганча эң тынч эле бир дашка бар куруп койгон оң дейм. Сигнал таратуучу станция турак үйлөргө жакын жайгашып, жашоочулар ден соолукка зыяны тийбейби деп кооптонушат. Себеби орнотулуп жаткан кезде эч бир тараптан уруксат алынган эмес. Болгону жердин ээси менен гана макулдашылган. Мынтип даттанган жашоочулар сөз болуп жаткан станция айылдык кеңеш депутатынын короосуна орнотулганын кошумчалашты. Сессияга маселе кылып өкмөт өзү койгон экен. Сессияда кабыл алып анан ашыкча жарымы антенин бияксы 21 метр квадрат жер азыр эме болду да ошого
3000 акча төлөй турган болуп арендага алдым өкмөттөн, ол дедичи. Эгер mana ушул айылдагы элге шол керек болбосо, бузуп кетсин, ого мен макул элемин. Айыл өкмөттөн билдиришкенде уюлдук байланыш антенна короодо эмес кызыл сызыкта жайгашып калган. 20 чарчы метр жер үчүн Абдиламит Саттаров жылына 3000 сомдон ижара акы төлөйт. Базалык станция орнотулуп бүткөндөн кийин жергиликтүү бийлик кызыл тилкеде экендигин аныктаган. Эми тиешелүү кызматтар 1 жума ичинде тактоо иштерин жүргүзүшөт. Арендаға бергенбіз да бұл. Кейін бердік біз, құрылып бүткөндөн кейін. Уюлдук компанияга станцияны көчүрүү талабы коюлса, алып кетерин билдиришкен. Деген менен жергиликтүүлөр байланыш станциясына муктаж болгон үчүн айыл өкмөттөн башка жер ажыратып берүүнү өтүнүшөт. Эске салсак, Чек айылында 5000дей калк жашайт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Бүгүн Чүй облусундагы Москва райондук соту маркум премьер-министр Темир Жумакадыровдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароону улантат. Бул күнү эксперт көрсөтмө берип, жарыш сөз сүйлөнөт. Бул тууралуу жогорку соттун өкүлдөрү маалымдашты. 25 январдагы алгачкы отурумда соттолуп жаткан 25 жаштагы Автандил Талайбек уулу күнөөсүн мойнуна аларын 2 миллион 127 миң сом чыгымды төлөй албасын айткан. Анын жүк ташуучу уна айдоого укук берген Е категориясындагы көбөлүктү кырсыкка чейин 4 ай мурда алганы белгилүү болгон. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрь күнү Бишкек Чалдыбар жолунда жол кырсыгынан каза болгон. Ал отурган Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып бараткан КАМАЗ автомашинасы менен кагылышып, натыйжада Темир Жумакадыров жанындагы жардамчысы жана айдоочусу менен кошо каза тапкан. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасын карап, дагы 1 айга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Исаевди былтыр 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Программабыздын соңунда биздин сайт эсиңиздерге сала кетейин. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак Шекит KG сайтынан дагы таап таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Биздин телеканалдан кеткен бардык программалар ошол жака жайгаштырылат. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.